Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Мен мындан мурунку видеолорумда Wx Nutrilite жана Omega 3 Invi компаниясынын биодобавкалары жөнүндө маалымат берген. Бүгүн глистер концентрированный концентрациялык суюктугу боюнча маалымат берем. Мен эң жакшы көрүп колдонгон каражат. Глистер бул антисептикалык ооз көңдөй ооруларына арналган каражат. Глистердин пастасы дагы болот, спрей дагы болот. Абдан жакшы аромат мятный жыты менен. Сонун каражат. Оозду тамак жегенден кийин чайкап турсаңыздар болот. Ооздогу бактерияларды көбөйтпөй ооз көңдөйүн тазалап турат. Глистер бул ооз көңдөйүнө эле керек болбостон азыр күн ысып атат, чымын-чиркейлер көбөйдү, чымын-чиркей чаккан жерлерге, териге койсо тез кычышкан жерди басат, чымын-чиркей чагып шишиген жерди, жараттарды тез айыктырат. Оозго герпес чыкканда дагы абдан жакшы айыктырат герпести, бетке безетки чыкканда дагы жардамы абдан сонун. Глистер бул азыр кеңири таркалган стоматологиялык клиникаларда. Россиянын стоматологиялык ассоциациясынын президенти Садовский тарабынан 2013-жылы Dental Export 2013-жылкы көргөзмөсүндө салтанаттуу түрдө көөлүк тапшырылган, знак одобрения. Ушундай сертифицированный каражат. Мен оозум оюлганда кандай колдоном? Мындай меркасы болот өзүнүн. Меркасына 2 тамчы куюп, ушул жерге чейин, жарымына чейин суу куюп, кайнатылган жылуу суу куюп, андан кийин стерильный вата менен, стерилденген кебез менен ооз көңдөйүнүн баарын арчып чыгабыз. Баарын арчып чыгып, андан кийин оксалин мазин коюп коебуз. Коюп койгондон кийин 1-2 саат эч нерсе ичпөө керек. Абдан тез айыктырат. Антисептикалык каражат катары ар бир үйдөгү аптечкаларда болушу зарыл деп ойлойм. Ушул каражатты колдонуп көргөндөр болсо, комментарийге жазып калтырыңыздар ой пикирлериңиздерди. Invi компаниясынын товарларын шаар ичинде акысыз жеткирип беребиз. Компаниянын товарларына 5,5% кошулган доллардын кымбатташына байланыштуу. Азыр ушул глистер мурун 530 сом болсо 575 сом болуп калган. Шаар ичинде жеткирүү акысыз. Описанияга телефон номерлерди жазып кетем. Видео жакса катталыңыз.